Бүгүн Балык шаарында Зарылбек Шарипов көчөсүнөн Касым Тыныстанов көчөсүнөн өйдө карай Калгулбай уулу мектебине чейинки бөлүгү асфальтталды. Мындан тышкары көрктөндүрүү жана санитардык тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан жол жээгиндеги тротуарга брусчатка төшөлдү. Жолдун салынышы менен жергиликтүү тургундардын ары бери каттоосуна, окуучулардын мектепке келип кетүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүлүп, шаар үчүн жакшы саамалык болду. Шаар мэри Аманат Сыдыков жолдун асфальттоо иштерин жардам катары бекер жасап берген Дорстрой Групп компаниясына ыраазычылыгын билдирди. Аталган компания буга чейин шаарыбыздын Төлөмүш Океев көчөсүнүн жолун оңдоп бүткөрүшкөн. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин шаарыбыздын тургундары. Мына бүгүн ушу эски Саякбай Карылаев, азыркы Зарылбек Шарипов көчөсү Олимпийский көчөсүнөн баштап өйдө Калгулбай уулу мектебине чейин, Келечек бала бакчасына чейин ушу жолду асфальттоо иштерин жасап атабыз. Ага чейин биз элдер жөө басчу тротуардарды дагы тазалык муниципалдык ишканабыздын аркасы менен ушу Марат Молдогазиевичтин демилгеси менен тротуарды да жасадык. Бул жолду болсо ушу тандаганыбыздын себеби биз өткөндө келгенде ушу Дамба районунун элдери суранды эле. Анын үстүнөн ушу Калгулбай уулу мектебине күндө биздин окуучуларыбыз келип билим алып кетип турушат. Анан ошолорду карап отурсак, эски жол менен буттары чаң болуп, машиналар өтүп, алар катуу айдап, жолдун баары чаң болуп, ошону көрүп, биз ушу көчөнү асфальттап коелу деп туура көрдүк. Анын үстүнөн мен ушу учурдан пайдаланып Дорстрой Групп компаниясынын жетекчисине Алишер мырзага, ошондой эле ошо фирманын жигиттерине, кызматкерлерине да терең ыраазычылык билдирем. Ошо жигиттер ушу демөөрчүлүк кылып, ушу жолду бизге бекер шаарыбызга тартуулап жасап берип атат. Ушу жигиттердин иштери ийгиликтүү болсун, Алла ыраазы болсун. Айта кетсем, алар деген ушу биздин шаарыбыз ичиндеги Төлөмүш Океев көчөсүн оңдогон жигиттер. Ошолор ушу биз дагы бир балыкчыга бир жардам кылып кетели деп ушу көчөнү демөөрчүлүк кылып жасап берип атат. Биз өзүбүз тараптан бир аз асфальт кымбаттап кеткенине байланыштуу биз дагы бир аз каражат жагынан коштук. Бирок негизги бөлүгүн ушу компаниянын балдары өзүнүн мойнуна алып, буюрса ушу жолду бизге бүтүрүп берип атат. Андан сырткары да ушу биздин жаштар коому кайрылды эле. Ошолордун кайрылуусунун негизинде мына Калинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнүн келишиндеги спорт аянтчанын жанында парковканы дагы буюрса мына бүгүн кечке чейин бүтүрөбүз деген ойдо турабыз. Ушу Калгул атабыздын батасы тийген жер Балыкчы шаарым. Ошо Балыкчы шаарынын ичиндеги Калгул атабыздын мектеби бар. Ошого чейинки жолду ушу оңдоп коелу деп биз туура чечим кабыл алдык деп ойлойбуз. Кудайым буюрса, мындан ары дагы көптөгөн иштерди шаарыбыздын ички жолдорун жасай беребиз деген ишеничтебиз. Барыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Балыкчы шаарынын тургундары. Бүгүн мына Балыкчы шаарында да бир аз болсо дагы
жакшы бир сүйүнчүлүктүү жаңылык болуп турат. Ушу Балыкчы шаарындагы Зарылбек Шарипов көчөсүндө Касым Тынстанов көчөсүнөн өйдө карай Келечек бала бакчасына чейин асфальт жолун басып жатабыз азыр. Ушул асфальт жолун басканга демөөрчүлүк кылып жардам берип аткан Дор Строй Групп компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Мындан өзүңүздөр билгендей буга чейин мэрдин сунушу менен, депутаттардын колдоосу менен, Балыкчы шаарынын депутаттарынын колдоосу менен Далбаев көчөсү менен Салима Орозбаева көчөсү жасалган. Кудай буйрса, биз айтып кеткендей, ар бир жылда бирден экиден көчөнү ушинтип жакшынакай кылып жасап турабыз деген чоң максатыбыз бар. Алдыда Кудай буйрса жазында жаз келсе дагы пландаган жолдорубуз бар, ошо жолдорубуз басылат. Эмне дейбиз? Балыкчы шаарыбыз өркүндөп өсөт деген ойдобуз. Кудай буйрса мына мэриябыз иштеп атат. Мэрия берген сунуштарды Балыкчы шаарынын депутаттары жакшы иштерге колдоо көрсөтүп, ынтымакта бир жакшы иш алып барабыз деген ойдобуз. Балыкчы шаарынын мэриясына рахмат. Момундуктун элдиктин өмөсүнө карачы, жакшы жолун салып берип атат. Садикке келгенге, мектепке келгенге жол жакшы эле болуп калды. Мурунтиги момунтип секирип такырдыма болуп атчы эле, чаңда болуп атчы эле. Мына жакшы болуп калды. Элдиге жакшы болуп атат. Ушинтип эле дагы балыкчынын көчөлөрүн сүзүп турса жакшы эле болуп атат. Рахмат ушу мэриясына. Ошондо өркүнөсүн, дагы ушинтип иштесин. Эл үчүн кызмат кылса бул жалгыз эл эмес, өзүнө деле жакшы. Кийинки өсөрүнө жакшы. Жакшы болуп атат. Рахмат балдар. Ушинтип тиги эл үчүн кызмат кылган үчүн. Өмүр өзүң узун болсун, өркүнөсүн. Иштери дагы ийгиликтүү боло берсин. Жакшылык болсун,